Бүгүн таңерте Бишкек шаарынын Ленин районундагы Балбан Таймаш конушунда техникалык тейлөө борборунан ири өрт чыгып, жалпы 6 күчүрмөн эсеп тартылган. Өрттү өчүрүүгө кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунан ыкчам топ, бир дрон жана штаб чакырылып, саат 9:17 толук өчүрүлдү. Стонун берки тарабында турак үйлөр жайгашкан. Өрт өчүрүүчүлөр турак үйгө жеткизбей өрттү курчоого алышууда азыркы учурда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын берген маалыматына ылайык өрттүн аянты болжол менен 250 чарчы метрди түзгөн, жабыркагандар жок. Уна оңдоочу жайда өрт чыккан, саат 7ден 1 мүнөт өткөндө биздин 101 жана 112 кызматына телефон чалуулар келип түшкөндүгүнө байланыштуу. Бул жакта баягы өрттүн коркунучу чоң болгондуктан 6 негизги өрт өчүрүүчү автоунаа жана 1 ыкчам топ тартылган. Жеринде 4 атайын суу түтүкчөлөрү берилип, өрт өчүрүү иштери жүргүзүлдү. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Негизги өрттүн жалпы аянты 250 чарчы метрди түздү. Ал эми 20 январга карата өлкө аймагында 10 өрт кырсыгы орун алса, жаңырган жылдан бери 20 күн ичинде жалпы 142 катталган. Андан 4 киши каза болуп, бирөөсү күйүк алган. Андан сырткары ушул эле күнү Аламүдүн айылында жайгашкан мечиттен өрт чыгып, 2 бөлүм чакырылып, бир жаран жабыркаган. Өрттүн кесепетинен бир 2004-жылкы бала колунан жеңил жаракат алып, ушул тез жардам кызматына кетти. Ал эми негизи баягы алдын ала маалыматтар боюнча ошол мечитте даватчылар келип, өздөрүнө тамак жасоо учурунда ушул этиятсыздык мамиле кылып, ушул өрт чыгып кетти деп алдын ала маалыматтар берилип атат. Бүгүнкү күндө тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Үстүбүздөгү жылдын 1 январынан 20 январга чейин Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы 142 өрт кырсыгы катталган. Негизги өрттөрдүн келип чыгуу себептери өзүңүздөр билесиздер. Мына кышкы убакта электр жабдууларын туура эмес колдонуудан, электр приборлорун туура эмес колдонуудан көбүнчө өрттөр келип чыгуу катталууда. Андан сырткары мештерди өз убагында тазалабагандыктан, ошолорду баягы эрежеге ылайык колдонбогондуктан өрттөр келип чыгууда. Андан сырткары балдардын от менен соктугу, ошондой эле адамдар ушу тамеки тартууда этиятсыздык мамиле кылууда да. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугуна жарандардын шалаакылык мамилеси кырсыктын келип чыгышына себепчи болоорун эскертет. Андыктан тургундарды электр жабдыктарын жана башка жылыткычтарды колдонууда сак болууга чакырат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.